Прокуратура Карамушкина барымтага алуу боюнча шек саналууда. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина жазык кодексинин 244-беренеси барымтага алуу жана 43-беренеси кылмышка катышуу боюнча шек саналууда. Бул тууралуу башкы прокуратура кабарлады. Анын маалыматына ылайык башкы прокурор Карамушкинага кылмышка шектүү катары маалымдама берди. Буга чейин депутат Карамушкина 7-8 августтагы Кой Таштагы окуяларга байланыштуу күбө макамынан шектүү макамына өзгөртүлгөнүн жазып чыккан эле. Ал мындай аракетти укуктук башаламандык жана бийликтин чектен чыккандыгы катары баалаган. Ирина Карамушкина 2007 жылдан бери Жогорку кеңештин депутаты. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын санаалаштарынын бири. Ал 7-8 август күндөрү Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын учурунда Кой Ташта болгон. 7-8 августта Кой Ташта болгон окуялар боюнча президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязов, КСДПнын мүчөлөрү Алга Кылычев, Кияз Исмаилов жана Амантур Жамгырчиев 8 октябрга чейин камакка алынган. Мындан сырткары Атамбаевдин бир нече тарапкери ИИМге күбө катары сурак берүүдө. Турдукулов Сегизбаевга каршы башкы прокуратурага кайрылды. Жарандык активист Адил Турдукулов УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевга каршы башкы прокуратурага кайрылды. Бул тууралуу жарандык активист Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Сегизбаев 2016-жылы Атамекен партиясынын мүчөлөрү Өмүрбек Текебаевди, Алмамет Шыкмаматовду жана Аида Салянованы каралаган Белиз Гейт чатагы боюнча жалган документтерди жарыялаган үчүн жоопкерчиликке тартылышы керек. Абдил Сегизбаев өзү Белизден атайын документтер келди деп айтып келген, бирок бул туура эмес, жалган болуп чыкты. Ошондуктан УКМКнын мурдагы төрагасынын аракеттерине укуктук баа берилиши керек деп эсептейм, деди Турдукулов. Жарандык активист бул боюнча кайрылууну башкы прокуратурага тапшырганын жана кандай мыйзамдык аракеттер көрүлөрүн күтөөрүн кошумчалады. Бул боюнча Абдил Сегизбаев жана башкы прокуратура эч кандай комментарий бере элек. 2016-жылы УКМКнын ошол кездеги жетекчиси Абдил Сегизбаев айрым депутаттар 2012-жылы Альфа Телекомдун мамлекетке өткөрүлбөгөн 50% акциясын сатууга аракет кылгандыгы Белиз өлкөсүнөн келген документтерде көрсөтүлгөнүн айтып чыккан. Ал сөз болуп жаткан документтерде саясатчылар Өмүрбек Текебаевдин, Аида Салянованын жана Алмамет Шыкмаматовдун аты жөнү жазылганын кабарлаган. Кийин документтин түп нускасы УКМКда жок экени белгилүү болгон. Мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаевага иш козголуп, үй камагына алынды. Крим төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз чыкканына байланыштуу мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаевага жазык кодексинин коррупция беренеси боюнча 20 августта иш козголду. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, Жолдубаеванын бөгөт чарасы Бишкектин 1-май райондук сотунда каралып, үй камагына чыгарылды. Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, мурдагы башкы прокурор Аида Салянова, мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атаханов баш болгон 20га чукул мурдагы мамлекеттик кызматкерлерге, аткаминерлерге, дарыгерлерге айып коюлган. Учурда бул кылмышка байланыштуу айыпталгандардын арасынан мурдагы президент УКМКнын тергөө абагында кармалып турса, калгандары үй камагына чыгарылган. Батукаев 2013-жылы айыккыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулуп, Орусияга чыгып кеткенине байланыштуу кылмыш иши быйыл кайра иликтене баштаган. Жээнбеков соттор тууралуу: эми кааласа ишти жаап коюп, каалас качканга мүмкүндүк болбойт. Соттук укуктук реформанын негизги максаты эл талап кылган акыйкат жана калыс сот адилеттигине жетишүү деп баса белгиледи Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 22 августта Нарын областындагы Актала район тургундары менен жолугушууда. Мамлекет башчысы сот системасын, укук коргоо органдарын тазалоо, мыйзамдарды өркүндөтүү иштери күчөтүлгөнүн белгиледи. Эми соттук процесстин баары ачык, айкын болот. Мурдагыдай көмүскө болбойт. Санариптик инфраструктура, видео байкоо артыкчылыктуу тартипте киргизилет. Бул коррупциянын жоюлушуна алып келет. Бардык иштер бирдиктүү рейстерге катталат деп баса белгиледи Сооронбай Жээнбеков.
Ал ар бир жаран үчүн тергөөнүн жүрүшү сот процесси жеткиликтүү болоорун жана маалыматтын баары ушул реестрде катталаарын кошумчалады. Эми кааласа ишти жаап коюп, кааласа ачканга мүмкүндүк болбойт. Биз эски репрессивдик мыйзамдардан кетип, жаңы укуктук стандарттарга өтүп жатабыз. Анча оор эмес мыйзам бузуулар кылмыштардын катарынан чыгарылып, мыйзамдарды гуманизациялоонун алкагында жорук катары бааланат. Жорук жасагандар эркиндигинен ажыратылбайт. Андайлар үчүн айып пул, коомдук иштер каралган. Жорук жасаган жарандар, өзгөчө жаш өспүрүмдөр, оор кылмышкерлер менен чогуу камал криминалдык чөйрөнүн терс таасирине кабылбайт. Соттук укуктук реформа элдин колдоосуна муктаж экенин өзгөчө белгилегим келет. Анткени реформанын ишке ашпай калышын каалаган, эскиче жашоону эңсеген күчтөр аз эмес. Бир да реформа кемчиликсиз болбойт, бирок алган багытыбыздан тайбастан алга кадамдашыбыз керек деп баса белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Жактоочу Курсан Асанов Аскер прокуратурасына биринчи суракка барган күнү эле өз каалоосу менен телефонун тапшырган. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов Аскер прокуратурасынын тергөөчүлөрүнө биринчи суракка чакыртылган күнү эле өз каалоосу менен телефонун тапшырган. Бул тууралуу Асановдун жактоочусу Икрамидин Айткулов билдирди. Анын айтымында учурда тергөө жүрүп жатат жана телефон Курсан Асановго бериле элек. Башкы прокуратура Курсан Асановдун иши боюнча кызматтык иликтөөнүн материалдары менен таанышып чыгып, ал материалдардын негизинде кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши ачылган. Сотко чейинки өндүрүштү жүргүзүү Аскер прокуратурасына өткөрүлгөн. Өмүрбек Текебаевдин ден соолугу тууралуу дарыгерлер эмне дейт? 21 август күнү жогорку сотто Өмүрбек Текебаевдин жана Дүйшөнкул Чотоновдун жаңы жагдайларга байланыштуу соттук иши каралып, 1-Май райондук сотуна кайра кароого жөнөтүлдү. Ал арада биз Текебаев дарыланып жаткан Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна барып, аталган оорукананын директору Сабырбек Жумабековдон Текебаевдин ден соолугун сурадык деп жазат Супер KG. Өмүрбек Текебаев бизде жаткандан бери омурткасын дарылап жаттык. Омурткасында мурун операция болгон. Омурткалары бошоп калгандыктан бул киши көпкө тик туруп баса албайт. Аны операция жолу менен бекитүү керек. Тилекке каршы аны жасайлы десек, жүрөгүндө көйгөй бар экен. Кан басымы да туруксуз болууда. Биз омурткасын жана жүрөгүн да дарылап жатабыз. Качан жүрөгү жакшы болгондо биз операция кылабыз. Азырынча дарылануусу бизде эле болот, деди Жумабеков. Ата Мекен партиясынын лидери ушул жылдын 31 майында улуттук кардиология жана терапия борборуна жеткирилген болчу. Ал эми Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна 30-июнда которулган. Жалгыз бой эненин жалгыз уулу, кырсыкта көз жумган футболчу тууралуу. Академия лидер футбол клубунун негиздөөчүлөрүнүн бири Замир Казакбаев Спутник агенттигинин кабарчысына бүгүн эртең менен унаа кырсыгынан көз жумган футболчу Илич Иманбеков тууралуу айтып берди. Эске салсак, 22 август күнү саат 7:00 чамасында Бишкек Ошуна жолунда Ысык көлүнүн лидер клубунун футболчулары келе жаткан микроавтобус Honda үлгүсүндөгү автоунаасы менен кагышкан. Казакбаевдин айтымында 23 жаштагы оюнчу үйдүн жалгыз баласы болгон. Аны 2 жашынан бери энеси жалгыз чоңойткон. Иманбеков Талас областынын тургуну эле. 1 жыл мурда ал НТС каналында көрсөтүлүп келген лидер реалити долбооруна катыша баштаган. Ушул жылдын апрель айында топ лига Кыргыз премьер-лигасы болуп кайра түзүлгөн. Анын курамына Ысык көлдүн лидер командасы кошулган. Иманбеков борбордук жарым коргоочу позициясында ойноп келген. Буга чейин Талас областындагы клубтарда жана Оштун алайында болчу. Ага оюн учурунда толугу менен ишене алчубуз. Оор басырыктуу, токтоо, адилеттүү жигит болчу. Футболго жан дили менен күйчү эле, деди Казакбаев. Маркумдун сөөгү Талас областында жерге берилет. Спутник Кыргызстан агенттиги футболчунун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Садыр Жапаров сентябрь айында түрмөдөн сенсациялуу кайрылуу жолдойт. 19 августта абактагы Садыр Жапаровдун соту болуп, камактан чыккан жок. Карапайым калк арасында соц тармактарда ага карата колдоолор ого бетер күчөгөнү байкалды. Элибиздин табияты ушундай, жабыркап турган уулуна жан тартат эмеспи? Анын камалышы саясий буйруктун негизинде токулганы белгилүү болчу. Баарына түшүнүктүү. Кандай болгон күндө да каарманыбыз түрмөдө жөн жатпай, саясаттан артта калбай, эл менен иштөөнүн үлгүсүн көрсөтүп келатат. Мындай жигердүүлүктү, тапкычтыкты ар бир жаран эле жасай бербейт да. Баса Садыр Жапаров сентябрь айында кыргыз элине сенсациялуу кайрылуу жолдой турганынан кабар алдык.
Момбеков: бийликке эки Өмүрбектин кереги жок. Жогорку сот Ата Мекен партиясынын түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан лидер Өмүрбек Текебаевдин жана экс элчи мурдагы министр Дүйшөнгул Чотоновдун ишин кайра кароого жөнөткөнүн сот акыйкаттыгы деп айтууга болбойт. Азаттыкка комментарий берип жатып жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков ушундай пикирин билдирди. Эл өкүлү муну соңку саясий кырдаалга байланыштуу бийликтин элди алаксытуу кадамы деп эсептей турганын айтты. 1-Май райондук соту деле кийин негиз жок деп коюшу мүмкүн. Бул убактылуу элди алаксытуу катарында кабыл алынган саясий чечим болду. Себеби башкы прокуратура буга каршы болду. Саясий кырдаал турукташып баратканда кайра козутуп албайлы деген максатта кабыл алынды деп ойлойм. Азыр бийликке эки Өмүрбектин кереги жок. Биринин саясатка киришип, экинчисин түрмөдөн чыкканынын кереги жок. Алар кошумча оор түйшүктү алып келет. Ошондуктан Текебаевдин бөгөт чарасын карап түрмөдөн чыгарып коет дегенге ишенгим келбей турат. Кечээ жогорку сот Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнгул Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, буга чейинки чечимдердин баарын жокко чыгарган чечим чыгарды. Иш 1-Май райондук сотуна кайра кароого жөнөтүлдү. Текебаев менен Чотонов орусиялык жарандан пара алды деген негизде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Экөө тең бул айыптоону ошол кездеги бийликтин саясий куугунтулугу деп аташкан.